горныйда окуп жүрүп, мисалы окуп жүрүп анан бир 2 сабак бош болуп калдык, окошка болуп калдык, окошкада. Не кылсам, мурда деле албайкиге кирсем деп батын албай жүргөм, ушу тартынчактыгым аянанчы. Анан Филармонияны айланып өтөбүз. айланып өтөм. Тартынчактын айланда жөн эле учурашкандан тартынам ушундайчы. Анан себеби алар бизге баягы акындар, деги эле чыгармачыл чөйрөдөгү адамдар бизге кол жетпестей сезилчү да. Анан эми кантип кабыл алат? Бер жактан эле ойлоп алып, мындай туманда акылыңчы. Не деп коет, албайке азыр кагып койсо, өмүр бою бир эме болуп калган турат да. Не кылам, кетип калам, ошо ойдон эми не болот, кирсемби, кирбесемби деген ушундай бир түмөн ойлорго чөмүлүп алып, анан 2 саат окошко болуп калды окууда. Айла жок, кирдим анан. Кире берейинчи деп. Ошол жерден тартынчактыгымдын эмесин сыйрындым окшойт да. Кирип анан вахтёша деп коебу, ооздо эже болот, бир кемпир отуруптур. Ал деле жеңил эле киргизип койду, адресин айтып, эстебес тоонун жетектеп отурганында албайке. Ушул кабинетке барсаң, ал бар деди. Бардым, албайкеге барсам, телефон менен сүйлөшүп атты бирөө менен. Кирсем, кел отур деди. Отурам, телефон менен сүйлөшүп бүттү. Келип эле, неге келдиң деди албайке. Акын болоюн деп оозуман чыгып кетти, акын болоюн деп. Айтчасың деди. Жок, кызыгып жүрөм деди. Кызыккан баары эле акын болуп кетпейт деди. Тыяда неге келдим деп ичимен үзүлүп атам. Анан албайке 5 миллион эл бар дейт. Анан ошол кезде 5 миллион болчу. 5 миллион кыргыздын жарым эле айтышка кызыгат. Кызыккан баары эле акын болуп кетсе анда 2,5 миллион эл айтышып жүрбөйт беле деди. Тыяда. Не, төгөсүң деди. Жок, комуз жок келдим эле деп мындай. Шылтоолоп атам да. Шылтоолосом. Комуз табылат деп мына жактан эмесинен ачып, шкафын ачып, комуз алып чыгып, неге келгениң ырменен айтып бер деди. Анан не деп төккөнүм деле эсимде жок, тердеп, кургап, эптеп бир 5-6 саат айткам. Анан албайке күлүп эле. Ошондо айткам албайкеге, шаарга келип тапшырып окуган жерим Горныйда. Филармонияга окубасам да жакыныраак болсом деп тапшырып алгам Горныйга деп айтканым эсимде да. Анан албайке күлүп эле чыгарса болот экен деп койду. Ошондон улам эле ушул эмеде ошонун аркасы менен, албайкенин аркасы менен ушул өнөрдө калдык да.